Орозодогу соода эрежелери. Орозо убагында соода борборлорунда, маркеттерде жана башка жерлерде азык-түлүк сатып алуу абдан күчөйтмеспи? Мына ушундай учурда эгерде сиз абдан чарчаңкы жана кардыңыз ач абалда азык-түлүк сатып алууга чыкпай эле койгонуңузду айрым эксперттер эскертет. Эксперттердин сунуштары боюнча төмөнкүлөрдү эске ала жүрүңүз. Эгерде сиз базарга барууну пландап жатсаңыз, анда эң алгач ала тургандарыңызды тизмектеп жазып алыңыз. Ал керектөөлөрүңүздүн эң маанилүүсүнөн акыркы керектөөңүзгө карай белгилеп алганыңыз дурус. Сатып ала тургандарыңыздын түрлөрүн, баасын, сапатын жана канча акча короторуңузду бир сыйра көз эрмемден өткөрүңүз. Эң керектүү делген азыктарыңызды бат-баттан сатып алууга аракеттениң. Азык-түлүк сатып алууда түзгөн тизмеңиздеги өлчөмдөн чыгымдарыңыз ашпоосу керек. Сатып алуу учурун өзүңүздүн күн тартибиңиздеги эң бош келген убактыңызды арнаңыз. Ошондой эле айдын башына эмес, айдын аягына пландаганыңыз жакшы. Сатып алууда абдан чарчап жана курсагыңыз ач кезде базарга барбай эле койгонуңуз жакшы. Сатып алуу тууралуу төмөнкү кеңештерди сунуш кылабыз. Сатып алууга карды ач чыккан адам муктаждыктарынын керектөөсүнөн дагы да болсо көп чыгым коротушу мүмкүн экен. Ал эми абдан чарчап турган кезде адам кандайдыр бир туруктуу аң сезими менен азык-түлүктү сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөн болот. Жогоруда айтып кеткендей, базарга барууда сөзсүз түрдө бир баракка тизме жазып алыңыз. Ал жака барганыңызда эң алгач жеңилдерин, андан соң оорлорун тизмеге карап, кайра артка кайтпаачудай ирети менен сатып алганыңыз дурус. Эгерде сиз сатып алууга барганда кредит картасын колдоно турган болсоңуз, анда алдын ала айдын акырындагы чыгымдарыңыздын баарын төлөп, кайра акча каражатын балансыңызга толуктап алганыңыз оң. Сатып алууга барарда өзүңүз жашаган айланадагы шартыңызга карап жакынкы соода борборун, кайсы бир маркетти же магазинди тандап алыңыз.